түштөн кийинки сменде окуган балдарыбыз помой ичет экен. Мен өзүм менен келип, колум менен келип кармап алдым да. 1 килограмм пияз алып келет момча балага. Сиз көрдүңүз беле? Анан картошкасы мен көргөм. Сиздин мектепте окуган балдардын ата-энесинин акчасын сиздин мектепте ашкананы тендерден уткан киши чогултканга ким укук берди? Мен чогулта албайм да. Булар уюштуруп аткандан ошолор алат. Ата-эненин акчасын калькуляцияга бекитүү сиздердин ыйгарым укукка киреби? Так суроо берип атабыз. Киреби ыйгарым укугуңуздарга? Кирбейт. Сиз ата-энелер айына канча сом акча чогулткандыгынан кабарыңыз барбы? Маалыматым жок. Кеп аташкап, жарым мыңдан көп. Айына 477 миң сом төлөйт экен. Москвадагы журтташтарга жарыя, алыстагы мекендештер, сиздер үчүн Айдын клиникасы каалгасын ачты. Дареги текстильщик метросу, Люблинская көчөсү 17, 3 корпус. Медициналык борбордо стоматология күнү-түнү иштейт. Ал эми терапия, гинекология, урология бөлүмдөрү, балдарды сүннөткө отургузуу, анализ тапшыруу, УЗИ. Саат 9-дан 21:00-гө чейин жума бою дем алышсыз кызмат көрсөтөт. Айдын заманбап жабдууларды орнотуп, тажрыйбалуу такшалган дарыгерлерди гана ишке алган. Улукбектин катталуучуларына атайын акция. Клиниканын стоматологиясында рентген жана консультация акысыз. Ишемби жана жекшемби күндөрү тиш жолуу бекер. Ишемби күнү гинекологтун, жекшемби күнү терапевттин кабыл алуулары акысыз. Айдент. Ооруа асыл мекендеш. Урматтуу мекендештер, Москвадан Кыргызстанга жүк ташыган ишенимдүү ишкерди сунуштайбыз. Ишкердин аты жөнү Зайырбек Маматкаримов. 12 жылдан бери профессионал иш алып барган командасы аманатка кыянаттык кылышпайт. Жүктү Москванын бардык жеринен алып кете алат. Алган жүктү Кыргызстандын бардык облустарына аман-эсен жеткирүүгө кепилдик берет. Кыргызстанга жумасына 2 машина жиберилет. Жүк баасы көлөмүнө жараша ыңгайлуу баада 500 рубльдан өйдө бааланат. Дареги Нижегородское метросу, Перовское шоссе 9, району 7. Байланыш телефондор +7 926 788 70 70 0704 70 70 21. Саламатсыздарбы, урматтуу көрөрмандар. Биз азыр Каракол шаарындагы номер 1 мектеп инновациялык гимназиясына келдик. Дал ушул жерде бүгүн ата-энелер кайрылуусу менен баягы эле мектептеги жагдай, акыбал, акча чогултуулар, ата-энелердин мындайча айтканда укугун, балдардын укугун тепсөө жагдайлары айтылып атат. Азыр эми ата-энелерден сурайлы, эмне деп атат, эмне көйгөй, эмне маселе болуп атат, анын баарын өздөрүнөн сурайлы. Жүрүңүздөр. Аты жөнүңүз ким? Менин атым Байгазакова Айжан. Анан ушул Ленин школдо мына балдарыбыз окуп атат. Анан ушу былтыр 2 жыл болду. 2 жылдан бери ушул мектептин столовой менен күрөшүп алышып келатабыз да. Эң эле тамактар аябай начар келет. Баягы азыр түштөн кийинки сменде окуган балдарыбыз помой ичет экен. Мен өзүм менен келип, колум менен келип кармап алдым да. Тамактарыбыздын баары деген начар экен. Көккө эле шорпо берет. Анан эле негизи 150 граммдан бериш керек да, ар бир чашкагачы. Жок, булар деген 50 граммга жетсе жетпесе жок. Аз эле беришет. Анан нан, бир кусок нанды деген 30 граммга жеткизип берет. Негизи 40 граммга жеткизип бериш керек да, бир кусок нандычы. Андай беришпейт. Анан мен келип өзүм карасам, сынык нан түштө окуган балдар жеген нанды кайра түштөн кийинки балдарга берет экен да. Кесип эле тиштелген нан, бөлүнгөн нан, ушундай. Анан тамактардын баары болбогон эле тамактар да. Анан балдарыбыз өзү айтып келет, биз деген туура эмес тамак ичип атабыз. Биз андай тамак, мындай тамак, начар тамактарды ичип атабыз деп. Дагы эмне жагдайлар бар? Анан дагы жагдай болгон, эң эле дагы акча чогултуу. Акча чогултуу. Эмнелерге? Биринчи эле могу СБшниктиги. СБны чогултат. Канча чогултат. Аны деген чогултканыбыз быйыл деген 30 сомдон чогулттук, Быйыл 30 сомдон чогулттук. Жылына эле бир төлөп салдык. Канча? Жылына бир класска мен 4500 сом төлөдүм. Жылына бир класска сразу төлөлдү деп төлөткөн. Анан мен ошо 5000 төлөмөкпүз. 500 сом төлөнбөй калды. Бир окуучулар бере албайчы. Эми ошону төлөгүлө деп мына мен азыр эле келип класс жетекчисине ошо 555 сомду тапшырып кеттим да. Ошол жагдайлар ушул эле. Билим деңгээли кандай мектептин? Билим деңгээли аябай кандай жакшы. Балдарыбыз жакшы окуйт, мугалимдер аябай кандай жакшы. Только эле могу
столовой жагынан. Чогултуулар, Чогултуулар. Анан столовойдун акчасынан ошондо 330 сомдон бир айда бир балага төлөгүлө дейт. Биякта 1000 деген бала окуйт да, мисалы үчүнчү. Ошондо 330 сомдон чогултатпай бир балага. Анан эмнеге жеткизип бербейт? Эмне үчүн даамдуу тамак бербейт? Тамакка дагы чогултабыз. Тамакка чогултабыз. Канча сомдон? Бир айда бир балага 330 сомдон чогултабыз. Бир айда. Балдарыңыздар канча жашта? Балдарыбыз мына 3-чү класс окуйт. 4-чү класска чейин акысыз да тамак. Ооба, акысыз дегени менен мына баары бир чогултат. Түшүндүм. Сиздин аты жөнүңүз ким? Меники Алия. Ушакта 3-чү Б класста балам окуйт. Ошо биздики тамак боюнча эле, баягы столовой боюнча эле. Чогултуулар. Чогултуулар, тамак. Жыл аягы башталып. Сиздер кайрылдыңыздарбы бул жетекчиликке? Кайрылдык, кайрылсак деген бизге неме кылган жок да. Иштеке чечим чыгаргашкан жок. Директор жаңы келгенби? Да, жаңы келген. Биз азыр тамак аш боюнча бир наразычылык болуп атат, жүрүңүздөр бир көрүп коелу. Саламатсыздарбы? Муну ачсаңыз? Бизде Канча граммдан берилет? 40. Ар бир балага. Буларчы, булар. Алар тиги эмелер балдар жеп бүткөндөн ары помой. Кайра балдар жебейби мунан? Жок, жебейт, аны кандай жейт? Балдар жейт экен го ошондой. Жок, жебейт. Тамак каша берилет да. Менюну көрсөтө аласыздарбы? Чүрөбүз. Негизи ысык тамак берилет, түшкү менгиси каша берилет сөзсүз. Жок, мага мамлекеттен бериле турган тарифти көрсөтүңүзчү. 4 жашка чейин, 4-чү класска чейин кайсы тамактарды берип атат мамлекет? Негизиби? Бул негизи эмелери. Бул главврачтын эмеси экен, нормасы экен, Нормасы. Канча тамак жеш керек дегендерби? Бул жылкын эт экен, капкара болуп турат, Бул жылкын эт турбайбы? Жылкын эти келет, уйдун эти келет. Тамактар свежий да эч. Неге ата-энелер наразы болуп атат анда? Бухгалтер дает вот такие расчеты нам. Сейчас она подойдет. Жылкын этени чөтөт да, балдар жылкын эти жеп, керез балдар жакпайт. Жылкын эти бир күн эрте келет. Ошондо жакпайт. Баланы чөтөт. Больницада. Азыр менюсу келсин, көрөлү менюсун. Директор качан келет? Келет. Саламатсызбы? Директор сизби? Мен атым Улукбек. Эркин журналистмин. Сиз? Директор Гүлназ Солтонбековна. Ленин мектебинде Номер 1 инновациялык гимназия мектебинин директорумун. Сиз директор болобу. Бизге бул жактан ушул Каракол шаарынын тургундары, ошол эле учурда ата-энелер кайрылуу кылды. Ушул себептен сиздерге келүүгө аргасып болдук. Тамак аш боюнча Көрүп атасыңарбы? претензияларды коюп атышат. Канча бала тамак ичет? 955 бала. Бул жак 970 дейт. 70? Посмотреть, кто у нас. Видите? Списочный канча? Всего у нас 1000 сколько? Бүгүнкү эмес, кечээки эмес, бизге да жалпы каттоодо турган тамак аш үчүн. 574 у нас начальная школа. Всего. Это плюс-минус было на конец четверти. Түшүндүм, 974 бала экен. Мамлекет тарабынан 4-чү класска чейин тамак берилүү болуш керек 974 балага. Ооба. Туурабы? Ооба. Мамлекет канча сомдон берет? 7 сом. 7 сомдон ар бир балага Берет. мамлекет берет. 7 сомдун ичинде эмнелер бар? Чай менен эле нан берилет. Азыр эже туруп турсаңыз. Жок, баланы чөтөт. Азыр турсаңыз. Чөтпөйт биякта. Баласы тыпы сурап ичет. Азыр мен эже чыгып келем, чечип берген бала. Азыр Чөтүп туруп мейли. Балдарга тишпеңиздер, ал балдарды мындай кодлоңуздар. 7 сомдон мамлекет берет. 4-чү класска чейин. Эмнелер кирет анын ичинде? Чай менен нан. Менюсун көрсөтүп коесузбу? 7 сомдун ичинде чай, анан булочка кетиш керек, Нан, нан. Нан берилет. Мурун булочка болчу, азыр нан эле. Көрсөтүп коюңузчу кана. Калганы мисалы үчүн ал ата-энелер калып жылаган. Жок, бизге мындай да ата-энелердин тарифин айтпаңыз, бизге.
Мамлекет 7 сом берген менюні көрсөтүп коюңузчу. Чогуу эле болот да биз аны өзүнчө бөлбөйбүз да. Жок, чогуу мамлекет айтты ата-энелер менен кошо кылгыла деп. Ошо бир балага мисалы үчүн өзүнчө 7 сомго Муну өзүнчө ким бекитти? түзүлбөйт. Гарано бекитет, гаранодон кийин биз бекитебиз. Кана гаранонун бекиткен. Журналист Улукбек Кабилет уулу. Бизге Азыр телефонду берейинчи. Мен атым Улукбек эже. Фамилиям Карбек уулу, журналистмин. Сиздин аты жөнүңүз? Мен Асель. Сиз Каракол шаарынын билим берүү борборунун башчысы? Билим берүү бөлүмүнүн башчысы. Башкы адиси. Башкы адисиби же башчысыбы? Убактылуу милдетин аткаруучу. Убактылуу милдетин, түшүндүм. Эже биз азыр могу Ленин мектебиндебиз. Ушул жака келип жагдайды көрүп бере аласызбы? Бир маселелер жаралып атат, ошого түшүндүрмө берип кое аласызбы келип? Директор чогуу жаныбызда. Директор бар да. Жок, бул директор маалымат бере албай атат, ал боюнча кабар жок экен. Бизде болсо азыр совещание жүрөт деле, Zoom совещание министерство менен чогуу. Бул дагы министрлик абдан маанилүү нерсе да. Ошон үчүн бул жактагы жагдайды көргөнгө кызыктар элесизби? Ооба. Анда бул жактагы акыбалды сиздерге көрсөтүп коелу деп атабыз да. Мүмкүнбү? Бир 10-15 мүнөткө келсеңиз болот. Эмне маселе боюнча? Тамак ашка байланыштуу жагдай. Анда бизге тамак ашка тийиштүү алып жиберейин. Жок, сиз өзүңүз келип көрсөңүз. Чогуу барабыз анда, хорошо. Канча убакытта келе аласыздар? Азыр барып калам, 15 мүнөт. Хорошо, күтүп турабыз, макулуңуз. Ата-энесизби? Мен бабушкамын, мен Садыбакасова Бүүсарамын. Улукбек 3-Б класста неберем окуйт. Сиз небереңизге канча сом бересиз айына? Мен төлөбөй калгам, ичпей да калганбыз. Мен отказ берген, письменный эме жазып туруп. Себеби дегенде былтыр да ушул история болчу. Начар тамагы, көргөн күнү сүтү жок каша, анан гороховый суп. Это самая дешевая еда. Шонда балаңыз тамак ичпей атыр? Ичпейт. Сентябрдын акыркы неделясынан баштап ичпей калды. Ичпейсиң дейт, потому что ошончо акчаны төлөп туруп, анан помой ичкенин эмне кереги бар? Себеби дегенде мына Директор келсеңиз? бу жерде иштеп кеткен Гүлзат эле подтвердить этип берет. Аны просто выжили отсюда, потому что бул Назгүл беле, Нургүл беле тамак поставлять эткен аял выжила просто-чы, потому что мына ал азыр келсе айтып бермек. Түшүндүм, эже. Чындап келсе балдарыңар помой ичип Балаңыз атат. азыр тамак ичпейби? Ичпейт, ичирбей салдым, потому что кымбатына жарашай. Азыр токтоп туруңуз анда. Бул баланы, бул ата-эненин баласы эмнеге тамак ичпейт? Отказ беришсе керек, отказ жазып берген. Барбы кагазы? Бар. Ошону көрсөтүп бере аласызбы? Алып келип бериңиз. Бар Эже, мындай жагдайда, эгерде ата-эне бул нерсегеден баш тартса, мамлекеттин тамагы бар. Мамлекеттин тамагы 7 сом экен. 7 сомго бир кусок нан, бир кружка чай дейт. Анда ичпей эле турат, үйдөн курсагын тозуп келген бала эмнеге ичет? Асель Жунусбекова. Сиз ким болосуз? Мен ошол жакта иштейм чогуу. Кандай иштейм? Ким уткан? Тендерден сиздер уткансыздарбы? Мен ошолордун астында иштейм да. Нургүл Айтпасова уткан. Жанагы счет кимге, кимдин счету? Эсеп. Айтпасованын счету Нургүл Айтпасованын ОСО БТД менен иштешет. Ошолордун счету ошол жака келип түшөт, буяктан түшкөн акча. Түшүнүктүү. Анда деген ушундай акмакчылык болуп атат да. Мамлекет балдарыңардын камын көрүп атат дейт. Мамлекет биздин балдарыбыздын камын көрүп, ден соолугун ойлосо, ошол 7 сомго ылайыктап эле, жапжакшына кайгылып эле, балдар ачка деле өлүп кетпейт. Ошондо молочный эле каша берип койсо эмне болот? Мен азыр шашып калдым. Себеби менин компьютеримде быйыл күздө текшерген сүрөтүм бар. Сүрөт да, видео да бар. Куйгандары тарелканын түбүнөн шылдыр суу, каша деген боткобу? Ботко да. Шылдыраган суу. Анан мен айтып коем, бул эмне деген суу десем, это молочная каша дейт. Завуч. Завучтун кызы экен эме. Ана молочная каша дейт.
А тогда где молоко деп отпаймын ба? Одно галимая вода десем, ал айтат, мұғалім айтат, это цельное молоко дейді. Цельное молоко же коровье молоко. Сүт деген білініш керек та. Каша деген ботқа болуш керек та. Шылдыр су емес. Мен аны сүретінде тартып алғам. Құйғандары момдай генедей тарелканың түйінен. Пайде 250 грамм беріш керек екен. 40 грамм нан беріш керек деді. Анан келіп нандары деген сынық, тиштелген, суу болгонду түштөн кийинки балдарга чогултуп келип беришет. Балдар айтып келди ошону. Балдар айтып келди. Жедик, камап койсоң суу экен деди. Айтып келди. Это сентябрда мен именно директордун атына жазып бердим. Конечно. Сүрөттү мен фактылар бар экен. Видеолор да бар, керек болсо барын чыгарабыз. Ал жөн эле силер эми азыр отмазка жасабай эле койгула. Мен директордун өзүнө деле айттым. Билесиңер, сентябрь тамак жетпей калып, тетака миске коюп койгонсуңар. Мискенин түйүндө тамак бар болчу. Кайрылып ошону жылтып бердиңер. Мен өз көзүм менен көргөм ошону. Мен көргөм. Повар болуп Кайрылып иштеп мына эже менен ызылдаштык биз. Кайрылганбыз. Повар деле иштеп жүргөн, азыр мына просто айтып атпайм, ее выжили деп. Бияктан иштетпей коюшту. Жанын койбогондо тажаганда бошонуп кеттим эже деди. Мен эми айтчу жерге айтамын деди. Повар бул жакта. Повардын жардамчысы ол, повару башка. Иштеп жүргөн эле келин. Айтты, түштөн кийинки балдардан калганды чогултуп, продукта жетпейт да, аз берет экен. Түштөн кийинки жасап, ошону аралаштырып беребиз дейт. Анда бөлтөк-сөлтөк балдардын калтырган тамагын наны да калат дейт, иши кылып. Баары ошондой балекеттин баарын аралаштырып туруп, түштөн кийинкилерге беребиз деди. Булар азыр просто силер келип калганыңарды кече эле элдин баары билип, дуулдап аткан үчүн подготовились. Подготовились, бүгүн нормальный берип атышыптыр. Мен уктум бир родительница. А так андай ана менин балам ошон үчүн мен сентябрда ызылдап 2-3 келдим. Келсем баягы история. Эң дешевый тамак. Гороховый суп, эң дешевый тамак. Эмне үчүн ошо 1000ден ашык бала тамак ичет дейт. 900 деп эсептегенде 396 миң чогулат экен. Ай 90 миңине бир уйдун этин алып коюп, 300 миңине момундай продукта жасаса болобу? 7 сомду көбөйтөбүз 22ге. 7 сом мамлекеттикин көбөйтөбүз 22 күнгө. Мамлекеттик эмес бул. 154 сом болот. 154 мамлекеттикте. Буга кошобуз 330. 330 ата-энелердики. Барабар. 484 сом. 484 көбөйтөбүз 987 балага. Барабар. Айына 477 миң 700 сом. Миллион сомду жеп атасыңар, жарымындан көп. Айына 477 миң сом төлөйт экен балдар мамлекет чогулуп. Адам бияқта инаталар айтып атпайбы биз. Эми 477 миң түшүп атса айына. Эмнеге балдар ушундай тамак жеп атат? Соксон эле тамак жеп атышат. Бул инаталар жана бир эже кетип калган турбайбы жумуштан. Ал эже көптөн бери эле арызданып жүрөт. Сентябрдан бери эле. Андан бери мына. Жок, мына эже мындай да. Эгерде жакшы иштеп аткан болсоңуздар, баары сонун болуп атса, милдетиңиздерди так аткарып атсаңыздар, ата-энелер сизге кантип наразычылыгын айтат? Ата-энелер наразычылыгын айтпай эле турган, буга чейин наоборот тиги ыраазычылык каттарын берип эле аткан. Эми ушунча 900 миң. Мына бул ата-эненин баласы бүгүн тамак ичпей калыптыр. Ичпей, уже сентябрдан бери, октябрдан бери. Мамлекеттин да тамагын чектеп коюпсуңар ушул баланы. Ичпейт. Мамлекеттин бербей. Мына завуч. Азыр арыз жазды деп атат. Арызын көрсөтүңүздөр кана. Булар отказниктер бе? Өздөрү отказниктер эчтеке кылабы? Мына. Бул деген кызылдай мыйзам бузуу. Келиңиз, урматтуу директор, келиңиз. На кухне чисто. Хлеб свежий деп ата-энелер жазып атат. Мен на кухняда вопрос жок. Заявление жазып атат, арыз жазып атат. Мен Жумакова Зайнагүл, менин неберем 1-В классынын окуучусу Жумабаев Элдар. Мектептин тамагы 1-мартынан баштап ичпейт. Кайсы тамакты ичпейт бул? Мектептин тамагын тигини дагы ичпейбиз, муну да ичпейбиз. Пожалуйста. Эми өзү Токтоңуз. Мектептин тамагын эмне үчүн ичпейт деп атасыз? Сиз түйүн саласызбы аны? Биз түйүн салбай элебиз. Наоборот, биздин каршы эмесмин деп жазып атам. Мен ичпесе ичпейм. Мен кыйнай албайм алардычы. Жок, ичиргиле деп. Эгер ичпесе бизге өкмөт да акча которбойт буга. Инаталар да бербейт бизге.
Ишкisi келбейт, значит. Андай себептер менен ишпейсиңер, ишпейсиңер деп айтабыз. Биз эчкимди кыйнабайлы турабыз. Бул дагы ушундай, Баары ушундай. Бул мисалы үчүн эсепке кирбейт. Буга өкмөт дагы бизге акча которбойт. Мына урматтуу Каракол шаарынын прокуратурасы сиздердин түздөн-түз карамагыңыздарга, функцияңыздарга кире турган дал ушул мектеп экен мына. Мамлекет 7 сомдон берип атса, эмне үчүн отказ кылып атат? Сиздер кошумча акчаны моюндарына илип атасыздар. 300 сом төлө, болбосо отказ жаз деп атасыздар. Ошон үчүн булар отказды кылып атат. Айла жоктон кылып атат. Же сиздер ыктыярдуу түрдө жазып бердиңизби? Жок. 7 сомдук тамагын булар алып келип коюп бериш керек да. Коюп бериш керек. Канак ошого жооп беребиз. Сиздерден башка берки акчаны моюнуңуздарга илгендиги үчүн отказ кылып атасыздарбы кандай? Аны өзлөрү Былтыр төлөгөнбүз. Кое тургулачы, мен түшүндүрүп берейин. Былтыр ушундай история болду. Эчен жолу келдик, тамак начар. Биз канча претензия кылдык, айттык. Анан эле кеп сөздүн баары эжебизге тиет экен. Мен мисалы былтыр ызылдап общешкольный родительский комитетке жаздым. Уважаемые родители, давайте соберемся. Вот это прекратим. Вот это безобразие прекратим. Баралы мектепке барып тамагын текшертип, барын чогултуп, оңдосун же болбосо отказаться этебиз деп эметсем, биринчи эле эжеге тиеткен, мына сен родительницаң деп. Анан ладно деп уже тажаганда. Ай 1-2 ай калыптыр. К черту дедим, мейли, до конца чыдап туралы дедик. Могу жерде мамлекеттин тамагынан баш тартпайм деп айтып коюңуз. Мамлекеттин тамагын булар милдеттүү түрдө беришин балаңызга. Бирок сиздер кошумча төлөп аткан акчаны баш тартам деңиздер. Мамлекет берип атканды кантип бул жак тыюу салып кое алат? Тыюу сала албайбыз. Сиз мамлекетти эгер ичет турган болсо 7 сомго ылайык. Мына мен бөлөкчө арыздап келгенде мына завуч айтты. Насим Сомов, можно один кусок хлеба и чай. 484 сомдук тамактын эмесин карап коелу. Күндө ушундай жакшы береби? Жакшы. Кандай берет? Айт. Один раз зуб попался. Да? Волос. Болгон айтат, болгон. Эми ушул калп айтабы? Анан билбейм, андай деле. Ким чындыкты сүйлөйт? Айткылачы. Кашан каландары соп берет. Анан чай герде кам. Тоет. Нан берет. Же бүгүн эле ушундай берип атабы? Жок, күндө эле берет. Ошо. 1 килограмм пияз алып келет момча балага. Сиз көрдүңүз беле. Анан картошкасы бар. Мен көргөм арчит бияқта, эже. Мен мамам лично повар бияқта. Мен сизге бир айтып коеюн бетиңизге. Ушун үчүн тиги. Базар күнү кечинде эт алып келет. Даярдалган болгон нерсе. Мен көргөм өзүм. Жетактан мен көргөм. Ошондо келбейсиз, Келип көтөрүп. жатам. Канча чарчадык. Кимге бардыңыз беле, например? Директорге чейин келгенбиз. Мына базар күнү кандын эт аткан эме келет. Иштеп пенсионерный возрастта экен, бирдеме болуп өзлөрү увольнение жазып кетишиптир. Анан ошо Биз ал боюнча келген жокпуз. Мейли чыгырсыз. Баарын ээрчитип келип алганда булар. Ал келген Ушунча сом Март айында мамлекеттен 110 миң акча бөлүнүп атат. Ата-энелерден канча бөлүнүп атат? Берсеңиз. Отуруңуз буякта. Ата-энелерден 22 күнгө. Мына монча 22 эмес, бул 17 эле күн ичишти март айында. 17 күнгө 109 миң, 110 миң берип атат. Ата-энелер 234 миң 888 миң акча берип атат. Сиз Каракол шаарынын Каракол шаар билим берүү бөлүмүнүн баш катчысы Токтокунова Асель Танышбековна. Сейилкан эже. Кандай дейсиз? Сейилкан дедиңизби? Жок, Асель Танышбековна. Асель эже, бизге мамлекеттин тарифин көрсөтүп бериңизчи деп директордон жооп ала албаган үчүн сизди чакырдык эле. Мамлекет канча сомдон берет балага? Мамлекет бир балага күнүнө 7 сомдон берет. 7 сомдон берет. Бир айды сүйлөшөлү эми, келиңиз мына. Мына жерде Бизде да тааныштырып коеюн, специалист по Беган питанию. отурсун. Чолпон Бекашевна дагы. Сиз ошого жооп бериш үчүн райондук билим берүүдө тамак аш карайсыз. Мына март айында бекитип берипсиздер. Мамлекет тараптан мына. Бул кимге тиешелүү кагаз? Бул общий накладной. Тиякты көргөзсөңүз мына. Жок, азыр мону көрөлүбүз. Общий накладканы. Сыят келбейт бул мектепте. Бул мектептики. Муну мектеп берип атабы? Бизге мамлекеттин менюсун көрсөтүп бериңизчи. 7 сомдон берилеби? Мамлекет тарабынан 7 сом берилет. Ошонун менюсун көрсөтүп коюңуз. 15 сом берилет.
Ошонун менюсу барбы? Эки кошулуп эле жасалат ал меню раскладка. Өкмөт ошентип кошуп жасап берип коебу. Өкмөт жасабайт, технолог жасайт да. Просто мамлекеттики финики деп жасалган эмес, азыр продукт ар кандай кымбат болгону. 7 сомдон мамлекет иш болуп калат, ошон үчүн. Мамлекет бир балага 22 сом. Эже токтосоңуз, 22 сомго деп бөлүнөт. Эже токтоп турсаңыз, мамлекет сиздин ата-энелердин акчасын кошпойт ал. Мамлекет өзүнүн менюсу бар. Ошо менюну көрсөтүп койгулачы деп атам. Мамлекеттин менюсун көрсөтүп койгончу 7 сомдон бир айда канча граммдан тамак жеш керек? Мамлекеттик менен биякта ата-эненикин бир түзөбүз да биз. Мамлекет сиздерге меню бербейби? Меню бербейт алар. 7 сомго деген чай эле, булочка деген бар. Булочка да келбей калат. Ошол кана, ошол кана. Жок, булочка да келбей калат. Анан биз ата-энелерден протокол негизинде. Эже сиздердин мектеп Кыргызстанда жалгыз эмес да. Кыргызстан боюнча мектептерде 7 сомдон төлөйт. Анын өзүнүн менюсу бар. Ушул жокпу? Райондук, мына шаардык билим берүү борбору. Ушул жокпу сиздерде? Өкмөттүн өзүнчө илип, анан ата-энелердин өзүнчө илип. Биз чогуу эле жасайбыз мындай кылып. Иштин баары ушу чогууда болуп атат, сиздерде болуп атат. Жок, биз СЭС менен биргеликте түзөбүз да. Мейли. Макул, экөөсүн бир кылат экенсиздер да? Макул. Түшүндүм. СЭС менен биргеликте. Түшүндүм. Менин балам, мисалы үчүн, менин балам, мен ата-энелердин акчасын чогултууга каршымын, мен тамак ашка бербейм десе, мен балама эмне бересиздер сиздер? Кайсы менюнун негизинде мамлекеттин акчасын бересиздер? Протоколдун чечиминин негизинде иш алып барышат. У вас такие есть? Отказники. Вот покажите. Я показала уже. Макул, токтоңуз. Мына апабыз отказ кылыптыр тамактан. 320 сомдон төлөбөй, 30 сомдон төлөбөйм дептир. Шул апанын баласына эмне бересиңер айтып бергиле. Кана менюңарды көрсөткүлө. Бул апа, мен өзүм чогултканга каршымын. Менин балама мамлекеттин 7 сомдон ылайыктуу тамак бергиле десе, кайсыларды бересиздер? Бизге дагы бул өкмөт тарабынан атайын бекитилип берилген токтомдун негизинде берип атабыз да, апа, бул боюнча дагычы атайын ушул 7 сом мамлекет төлөп берип атат бир күнгө. Мунун ичинде биз азыр жогоруда айткандай эле чай, анан булочка же коржик алмаштырып берилет да. Анан ошо менюсун көрсөтүңүзчү. Биринчи күн булочка жейби, экинчи күн нан жейби. Азыр болсо бизде ысык жакшыртылган ысык тамак деп, бул биз азыр ысыгыраак тамак, сиз айткандай азыр каша же болбосо суп жасайт да. Ал жумасына 2 жолу эти менен да тамак берилет. Бунун ичинде 2 жолу компот берилет бизде. Түшүнүктүү. Бизге мамлекеттин 7 сомунан Кана шындыр суп керек. Кана менюсу. Бизде деген поварлар өзүнүн ою менен чыгарып тамак жасабайт. Бизде тех карта бар. Ошо тех картаны көрсөткөн. Ар бир мектептин салонунда. Каша берсең, Татьяна Васильевна, покажите ваши техпаспорта, ваше меню. На неделю же вы составляете. Вот это все покажите. Анан берсеңиз. Мына бул жерде Гүлзат деген келин иштечү. Көп жылдан бери поварга жардамчы болуп эле иштеп жүрчү. Мына ушул бул тиги тамак уюштуруучу келгенден баштап булар аркы берки болуп биздин балдарыбыз отказ берип сентябрдан эметкенден баштап, сентябрдан баштап жанын койбой сен элди бузуп атасың, сен балаң келбесе элдин балдары да келбей атат, же кет жумуштан балаңды алып дегенге чейин барышыптыр. Азыр бошонуп кетиптир жумуштан. Тажагандай эже бошонуп кеттим деди. Недавно деди. Санэпидстанция келди деди. Садыбакасова Бибисара. Арыз турбайбыз сизде ошо жакта. Тигине эме деди. Недавно деди. Санэпидстанция келди деди. Именно сасыган жылкынын этинен тамак жасап атканбыз дейт. Көрдү да унчукпай баса берди дейт. Эже, мы ничего не докажем деди буларга. Гүлзат. Повар. Биз эчтеке доказать эте албайбыз деди. Эже, булардын колунда акчасы бар. Калаганын сатып алат экен. Санэпидемнадзор унчукпай эле кете берди деди. Эч ким эчтеке мера применять эткен жок дейт. Анан биз кандай баланын ден соолугун да берет этебиз. Тем более менин балам аллергик. Мен ошон үчүн дагы эме кылдым. Атак менин балам тамак түшүндүрчү. Бул мектепке бергенсиз, бул мектепке бирди бергем, азыр көрсөтүшкөн жок. Бул меники. Ошол кездегини биз териштирип карайлы. Мектеп көзөмөлдөө сиздердин функцияларыңызга кирет. Мен коронага барайын дедим да, силерге барайын деп балдар менен эметейин дедим. Вот ата-энелерге айттым, жүргүлөчү, барып келели. Может, аякта дагы бир тендер үчүн жооп берген адам бардыр. Ошого вопросту коелу деп ошентим. Мен как бабушка, балдарым миграцияда, мен бала багам, неберелерим багам да.
Анан мен ата-энелерди такыр уюштура албай койдум. Чындыгына келгенде биз кыргыз ушундай калып кеткенбиз. Суроолоруңузга жооп берелим. Bir ayda 22 gün gelet bala, ya? Ооба. 22-21. Otursanız siz de oturasınız mı? 20-21 gün. 22 gün değil mi? 22 gün gelse 5 gün okusa. 22 günde gününü kaça som jeyt? 7 som baldardıkı? Hökmöt 7 somdu көбөйтөбүз 22'ge. Barabar 154 som bolot. Bir ayda. 22 günde. Buga koşobuz. 330 som bolot eкен. Ата-энелердин 15 somu 22 günde. Barabar. 20 gün болуп калат. 20-ны эсептесеңиз. Yok, 22 gün bolot Средний мына мен бояка деле жаздым. Mına 484 som bir balaga bir ayda. Bunu көбөйтөбүz 987 bala var eкен bugün. Tamak içken. Barabar. 477.708 som. Льготниктер да бар, отказниктер. Мындан ашкан да. Миңден ашык бала ичиyor. Эми токтоңуз. Списочный айтып атабыз да. 477.000 som Питанияга кетет. bir ayda кетип атат. Бул акча эмне кылып атасыздар? Жооп берип калгыл, бул боюнча күнүнө продукталар алынат э? Бул продукт ата-энелер 477 миңдик продукта өз убагында келип атса ата-энелердин акчасы. бул продуктту күнүнкүсүн күндө Ата-энелер алынат. наразы болобу эле? Биякта брокеражный комиссиялар ата-энелерден да түзүлгөн. Ата-энелер Мына өзүнө ошо да ата-энелердин комиссиясынан келип атабыз. Эми мага сиздер өзүңүздөрдүн функцияңыздардагыга жооп бериңиздерчи. Менюну эмне үчүн мамлекеттин 7 сомун кошуп, ата-энелердикин сиздер түзүп атасыздар? Мыйзам ыйгарым укугуңуздарга киреби ошол? Кайсы эксперт түзүп берет? Биякта деген. Эмнеге директоруңуз району бизге бекитип берет деп Биз атат? бекитип беребиз. Ошол айтып атам. Эксперт менен повар, ысык тамакка жооптуу специалисттер менен биргеликте меню түзүп. Сиздердин ыйгарым укукка киреби ошол? Ата-энелердин акчасын дагы анан мамлекеттин 7 сомун кошуп туруп, тариф кылып, бекитип, печатты басып, анан ата-энелер келсе, мына биздики району гарону бекитип берди деп айтып атат. Сиздердин ыйгарым укукта көрсөтүлгөнбү ошол? Жок, көрсөтүлгөн эмес. Мына биякта родительский фонд, анан республика деп биякта көргөзүлүп атат да. Каякта көрсөтүлүп атат? Экөөнү жазып атпайбы биякта? Кана ата-энелер? Республикант деп. Мунун ичинен отдельно бөлбөй коюшуптур, бирок биякта көрсөтүлүп атат. Кана көрсөтүлгөн, жок болуп атпайбы? Мына родительский фонд. Тустай турбайбы ал жагы? Биякка жазбай коюлган. Эсебинен родительский фондко кетет, республика акча кетет деген. Сиздер мамлекеттин да көзүн, элдин да көзүн оюп атат экенсиздер. Бардыгы макул болуп эле 22 сомго деп общий меню түзүлүп эле тамак жеп келишкен. Эгер мындай болгон эмес да 7 сомго мен өкмөттүн эле тамагын жейин деп эжелер айтышкан эмес. Эгер андай болсо каралып биз ага башка жагын ойломокпуз. Может булочка менен чай, булочка менен компот бермекпиз. Кана баягы жана менюңуз айырылышкан эмес. Мамлекет 110 миң дээрлик. 110 миң акча берип атат март айында сиздерге тамак ашка, балдарга деп. Ата-энелердин тамак ашын чогултпайбыз. Бияктан класс жетекчи да чогултпайт, району да чогултпайт. Биякта ата-энелер өзлөрү ар бир класс протоколуна чогултуп беришет. Кимге чогултуп Биз берет? акча маселесин ата-энелердин чечпейбиз. Эсептейлим. Ата-энелер сиздерге 234.888 кошобуз. Кошобуз. Печат турат, бул жерде сиздердин печат болуп атат мына. Жок, биздики эмес экен печат. Мектептин печаты. Мектептики болот. Поставщиктики, анан тиги мектепте Плюс 109 миң. Барабар. 343 Нече сомдун продуктасын берсе, миң кошобуз. 438 сом. 344 миң сомдон ашык 17 күндө 344 миң акча кетип атат. Ошого 15.634 балага тамак жасап берди. Көрүп турам, мен аз көрүп атам. Мына. Ата-энелерге деген бул Эми токтоңуз. Буга эмне деп жооп бересиздер? Акчаны бул компаниянын жеке тарап, тендерден өткөн жеке тараптын счетуна түшөт экен. Ким ага ыйгарым укук берди аны? Ата-энелердин акчасын сиздер чогултканга каякта ким укук берди сиздерге аны? Бул энаталардын өзлөрү уруксат берилген, анан биздин счетко келип түшөт, анан каяка келип түшүш керек эле.
Жок, бул счет. Текшергиле? Жок, токсоз. Ичкен балаганын акчасы түшүш керек да банкка. Сиздин мектепте окуган балдардын ата-энесинин акчасын сиздин мектепте ашкананы тендерден уткан киши чогултканга ким укук берди? Мен чогулта албайм да. Булар уюштуруп аткандан ошолор алат да акчаны. Буларда кандай укук бар ата-энелердин акча чогултканга? Себеби мамлекет ошол балдардын ысык балдарга ден соолугун кам көрүү үчүн ысык тамак берилсин. Мамлекет айтты ошондо. Ошол адам жок, ата-энелер менен биздин милдетибиз ата-энелерге түшүндүрүп айтуу, бала ошол тамакты ичсин деген милдет биздики, айтып берүү. Неге сиз мунуларга акча түшсүн, акча төлөгүлө, балдар тамак ичсин деп кыйнап атат? Биз кыйнабайлыбыз, мына ичпейм дегендерге келип жазып атат да, биз түшүндүрөбүз да, бала ичсин, себеби келелдин кечки ачка жүргөн баланы ашказаны ооруйт деп атабыз. Биз буларга акча түшүн деп элебиз да. Эже, эмне дейсиз буга эми? Жок, бул боюнча биз да эмеге алалык, бирок бизде ата-эненин акчасын ата-эне өзлөрү чогултуп, өзлөрү Сиздер өзүңүздөр чогултуп берип коюп атасыздарбы? Сиздерден сурап атабы? Родительский комитетке берилет. Суроо үчүн берилет да, суроосу биз кайдан жөнүнө чогултуп беребиз да бизде. Комитет азык түлүк алып бериш керек. Мен родительский комитетмин. Калькуляцияны ким бекитти? Биз менен макулдашат. Сиз менен макулдашат. Сиз кол коюп атасыз, Сиз менен биз менен макулдашат. Кол коюп бекитип атасыздар. Канча сомдук тамакты бекитип атасыздар? Бул жерде ата-эненин 15 сому, өкмөттүн 7 сому. Ата-эненин 15 сомун эмне үчүн сиздер бекитип бересиздер? Кайякта сиздердин ыйгарым укукка кирет, ошол ата-эненин акчасын сиздер өзүңүздөр калькуляцияга кошуп, Биз ошо ысыкта жакшыртылган ысык тамакты жакшыртылган. каяктан берилген сиздерге? Биз берип атабыз да. Министрликпи? Жок, биз деген ата-энелер менен биргеликте ошол ысык тамакты жакшыртуу максатында иш алып Түшүндүм, барабыз. аны жакшыртуу экен, түшүнүп атам. Бирок сиздердин ыйгарым укукта көрсөтүлгөнбү ата-энелердин акчасын калькуляцияга бекитүү? Жок, ата-энелер только азык түлүк менен эле камсыз кылат. Биз Эмне үчүн сиздер могу жака бекитип берип атасыздар? биз деген Эмнеге? Сиз корона экенсиз, эмнеге андай кылып атасыздар? Азыр убактылуу милдетин аткарып атам. Убактылуу экен. Да. Кандай дейсиз? Ата-эненин акчасын калькуляцияга бекитүү сиздердин ыйгарым укукка киреби? Так суроо берип атабыз. Киреби ыйгарым укугуңуздарга? Кирбейт. Сиздер өзүңүздөрдүн функцияңыздардан чыгып кетип, анан бул жакта каалагандай калчап барын ата-энелерге бүгүн проблеманы сиздер жаратып атасыздар ушинтип коюп. Муну кылгандыгыңыздар мыйзамда көрсөтүлгөнбү? Функцияңыздарда киреби? Жок. Ата-эненин акчасын сиздер кантип бекитип бермей элеңиздер? Беките албайсыздар. Ата-энеден чогулт деп айтканга. Мына көрдүңүзбү, сиздер биз чогултпайбыз, ата-энелер өздөрү чогултат деп коюп, могу жака калькуляцияны бекитип берип атасыздар. Ошо муну да тактап карайынчы. ата-эненин акчасын мектеп директор өзү бекитип атат. Бияка биз общий калькуляция тамак. Сиз мына жерде районунун печаты турат. Могу жакта санэпидемнадзордун печаты турат. Могу калькуляцияны иштеп чыгып, анан бекитип берип коюп атат. Бул район, бул шаар, Каракол шаарындагы акыбал. Демек, бул шаар ичинде бардык мектепте ушул көрүнүш экен анда. Ушул эле көрүнүш. Биз боюнча карайлы. Эгерде өзүңүздөр мындай кабарлашайын, мына мыйзам бузуу да мына. Анан тетигинде камок койгонго акылуу болуп, мына ата-энелер 15 сом чогулта баштады, тиги камок пайда болду. Балдар самсалап уш жерде жүрөт. Жүрүңүз, Муну көрөлү. димашты кайсак чагашты, эмне кылып атат? Жерден көрөлүчү чилинен. Саламатсызбы? Атым Улукбек эже. Сиздики? Бактыгүл. Бактыгүл эже. Бул жак кимдики? Иә. Кимге карайт бул жак? Бияк кимге? Нургүлгө. Нургүл? Ал ким? Ким? Ал ким? Бияк. Тендерден уткан компания. Сиздерге карай бул жак? Ооба, биздин договорубуз бар, что балдар жолдон бизден бияктан албаса деле жолдун жээгине чуркап чыгып, башка камоктордо Түшүндүм. жол кырсыгынан Жол кырсыгын алдын алуу максатында коюп койгонсуздар. Түшүндүм. Коопсуздукту карап, балдардын ден соолугун карап коюп коюпсуздар, э? Рахмат. Директор, бул ким? Мэриянын уруксаты берилген. 5-11 класстан окуучулар эле ачка болот да. Только эле бири менен Мэриянын уруксатын көрсөтүп бериңизчи. Биз үстүндө документим бар. Кайякта? Үстүндө. Ошону алдырып бериңиз. Мамлекеттин мүлкүн? Мамлекеттин мүлкүн ким бергенге укуктуу?
Эмненики? Мамлекеттин мүлкүн ким бергенге укугу бар? Мамлекеттин мүлкүн эч ким эч жака бере албайт. Бул элдики да. Арендаға, ижарага. Арендага бербейт. Арендаға берилиш керек бул жер? Жок, арендага берилбейт да бияк. Эч кандай берилбейт. Берилбейт. Демек бул жер анда бекер болуп атабы? Жок, бекер эмес, ичиндегисин сатып, каяктагы анда каалаган киши келип, жок. Мен азыр мисалы могу жерден мен да мондай ачып туруп, мен да ушундай магазин ачып алсам болобу? Жок, бул жерде Неге? Неге болбойт? Билим берүү мектепте. Билим берүү мекемеси. Неге бул турат? Айтып атпайбыз, азыр жогоруда айтпадыкпы сизге? Анда мен ачып алсам болобу? Жок, болбойт сизге. Буга болот, мага болбойбу? Айтпадым азыр, бул жерде атайын өзүнчө бир эме менен, макулдук менен ачылган. Макулдук бересиздерби ушундай кылып атсам? Куду ушундай кылып атсам? Жок, болбойт. Неге? Сөзгө придираться эте бересизби сиз улам элечи? Азыр жооп бербедикпи сизге? Жок, буга болот, неге мага болбойт? Макулдугу менен ачасыз да? Кимдин? Мэрия менен, анан санэпидемстанция менен макулдугу менен ачасыз буфет. Эгер ачам десем, мына азыр жогоруда көрсөтпөдүм сизге, Кыргыз Республикасынын мыйзамына ылайык деп ошол жерде ысык тамак уюштуруунун негизинде бул дагы бизге кирген болчу да, ошо талаптардын ичинде бар. Болуп кылбай койсок да болот, кылсак да болот да бул жердечи. Ошо менин жообум сизге берген түрчү. Жакшы, азыр бизге кагазын көрсөтпөңүздөр анда. Бул жер ижарага берилиш керек, мамлекеттин мүлкү. Мамлекеттин мүлкүн эч ким бекерге алып бергенге укугу жок. Каракол шаарынын ичинде мүлктү ижарага берүү мекемеси бар. Ошо мекеме гана бергенге укугу бар. Эгер бош болсо, мектеп директору бизге бош жолтоо болбойт десе, алар бергенге укугу бар. Бул жака өзүнчө легкий конструкция кылып жасап алыптыр, бөлмө кылып. Азыр кесинемин жетекчиси. Бул ата мекендик өндүрүш, бадырак деп жакшы Кыргызстандан чыгат, өндүрүлөт. Курамы дагы табигый деп айтышат, а? Жакшы өтөбү. Балдарга жакшы өтөбү? Жакшы өтөп, жакшы көрүнөт. Датасы да турат, мына 02.02.2023 чыгыптыр, а? Бул турбайт, бул баттакка берет. Жакшы экен. Мына урматтуу көрөрмандар, өзүңүздөр күбө болгондой, шаардык билим берүү башкармалыгы, ошол учурда мектептин жетекчилиги, ушул тамак ашка болгон, ошол учурда коопсуздук кызматына, ушул охранага деген чогултуулар, деги эле мектептин ичиндеги жагдайды, акыбалды көрдүңүздөр. Бул жерде ошол өзүңүздөр көргөндөй райондук, ошол эле шаардык билим берүү башкармалыктары баш болуп, одоно бир мыйзамсыз акыбалды жаратып аткандыгын көрө алдык. Эми кандай бааны өзүңүздөр бересиздер? Биз бул көрсөтүү менен ушул Каракол шаарынын мэриясына, ошол учурда губернаторго, ошол учурда Караколдун прокуратурасына бул жагдайды узатабыз, укуктук баа берип, ушул акыбалдыга чекит коюшун өтүнөбүз. Мындан кийинки жыйынтыктар эмне болуп бүткөн, кандай болуп бүткөн, эмнелер өзгөрдү, биз сөз түрдүү жерде калтырбайбыз. Анын жыйынтыгындагы тийиштүү мекемелерден жооп алабыз. Жогоруда мектеп боюнча, жагдай боюнча Каракол шаарынын мэриясына келатабыз. Бул мэр экен, мэриянын мекемеси. Мэрия кантип жооп берет азыр? Мектептердеги мына акча чогултуу, ата-энелердин укугун одоно тепсеп, укугун бузуп аткандыгына жол ачып аткан жагдайга шаар мэриясы эмне деп жооп берет? Атыбыз Улукбек, Бишкек шаарынан келдик. Ооба. Кошпу? Кошоду? Салам алейкум. Келдик. Бөлмелим бар, коркутуп койдуңуз. Жок, коркпойм. Ден соолугуңуз жакшыбы? Жакшы. Сиз мэр турбайсызбы, э? Буюрса. Жакшы. Негизи эле акча чогултууга болобу мектепте? Жок, болбойт. Таптакыр. Таптакыр. Мамлекет камсыздайт. Камсыздайт. Мэрия камсыздайт. Камсыздайт. Түшүнүктүү. Эмнеге чогултуп атышыптыр? Бүгүнкү күндө тамак аш үчүн деп. Тамак ашка дополнительно ата-энелер өзлөрүнүн чечими менен берип атышат.
Бул жерде мындай да мамлекет 7 сом берип атат. Ал жерге мэрия биз бербейбиз. Тамак ашына горячий питанияны мамлекет 7 сом берип атат. Ар жакта мисалы үчүн ар кайсы жерде ата-энелер буну мектеп чогултпай эле. Муну туура формулировка кылыш керек да. Бул жерде мисалы үчүн родительский комитеттер түзүп алышып, ата-энелер айтып атат. Биз өзүбүз түздөн түз келишим түзөбүз. Биз мисалы үчүн ким менен келишим түзөт? Жанакы мисалы үчүн бизде тендер жарыяланат да, мамлекет тарабынан тендер жарыяланат жанакы ысык тамакка. Ысык тамак болгондо 7 сомго ал жерде коржук менен эле чай берилет. Ошого мамлекет тендер жарыялайт. Анан биз столовойларга токтом чыгарып бергенбиз, шарт болсун. Ар бир мектептин ашканасында балдарга тамак жасап бергенге. Анан кандай шарт дегениңизди түшүндүрүп кетсеңиз? Мармитка жана башка нерселердин баарын алып бергенбиз. Биз деген мэрия негизи жергиликтүү бийлик мектептердин көбүнчө мындай жанакы неме жагын камсыздандыруу жагын обеспечивать этебиз да. То есть мисалы үчүн ремонт керек болсо, печка керек болсо, отопительный системаны жасаш керек, лампочка, свет, суу деген чака чайнегин баарын биз алып беребиз. То есть коммунальный услугасынан өдө биз камсыздайбыз. Мугалимдердин айлык акысы, балдардын тамак ашынын акысы жана башканын баарын мамлекет камсыздайт. Анан бул жерде мамлекет 7 сом берип аткандан кийин көп ата-энелер өзлөрү ушундай жыйындарды уюштуруп, сүйлөшүп, биз балдарыбызга дополнительно мисалы үчүн алар менен жана тендер уткан немелер менен келишим түзөбүз, менюсун утверждать этебиз, момча сомдон балдарыбызга ысык тамак жасап берсин деп өзлөрү келишим түзүп алышат. Неменики бу? О, биринчи точкасы экен. О, ушул туруп утверждать этип бериптир да. Ким утверждать этип атат? Гаранонун жетекчиси и тиги ким? Санэпидемнадзор. Санэпидемнадзор. Түшүндүм. Эми ошол жерде мамлекет 7 сом берип атат деп атасыз. Ата-энелер 15 сом берип атат күнүнө деп атасыз, Ар кайсы ар кандай? Ал мисалы үчүн 15 сом же мынча сом. Муну менюну утверждать эткенге ыйгарым укугуна киреби ошол мекемелердин? Жок, булар деген неме жагын карап атат болуш керек. Ыйгарым укугуна негизи кирбейт. Эмнеге бекитип берип атат? Эмнеге бекитип берип атканын ошонусун билбейт экен. Муну бекитип бербеш керек эле. Борщ, компот, каша, геркулес, вторник, среда, четверг. Ермак байке, суроо сизге. Ата-энелердин акчасын мынтип утверждать этип бекитип бергенге шаардык билим берүү мекемеси менен санэпидемнадзордун ушундай кылып атышын сиз билчү элеңиз? Жок, бул боюнча маалыматым жок болчу. Менде деген мындай маселе бар болчу. Биз билгенибиз, ушу ата-энелерден инициатива болуп келишкен, бизге чогулуп келишкен. Биз 2022 жылы толук тыюу салып, 20 немеге бир дагы ата-энеден акча чогултулбасын деп запрет коюп салганда, бияка ата-энелер келишкен, шаардагы ар кайсы мектептин родительский комитеттери чогулуп бир 50дөн ашык ар бир класстан, получается, родительский комитеттен шайланып, 50дөн ашык ата-эне келип, биз талап кылабыз, биз балдарыбыз нормально тамак жеш керек. Ата-энелер суранган турбайбы? Суранычынын негизинде анан тамак ашып суранычынын негизинде тамак ашка улуксаат бергенбиз бир, экинчиси муну ошондо тапшырма берилген да негизи. Немеге санэпидемнадзорго бир сыйра карагыла депчи. Мисалы үчүн мындай да, балдарга кенедей балдарга берилип аткан тамак аш баары бир контроль болуш керек. Түшүндүм. Ата-энелер төлөйбү, ким төлөгөн учурда да. Түшүндүм. Бирок муну мыйзамдуу ошондо? Жок, бул мыйзамдуу эмес. Муну просто как контрольный неме катары алып барып коюшкан болуш керек да. Контролдуу эмес эле, бул талап болуп атат азыр. Ушул менюнун негизинде тамак кетип атат. Сиздер талап кылып атасыздар повардан. Жок. Мунун негизинде кетсин деп. Жок. Бул жөн эле кагазбы? Жаңыласыз. Бул талап эмес. Бул жерде деген мындай болгон. Ата-энелер өзлөрү менюну бекитишкен, сүйлөшүп. Ошо барбы сизде? Жок, это же баягы өзлөрү сүйлөшүп алып туруп бизге келип атышат да. Өзлөрү чечишип бүт баарын неме кылып келишкен. Андан кийин биз тараптан ушул Гараного, немеге санэпидемнадзорго бир сыйра контролдоп карап тургула. Балдардын ичип жеген тамагы, мисалы үчүн ким эмне берип атат. Мисалы үчүн эртең балдарга чогултуп туруп бир
бузулуп кеткен тамакты берип коюшу да мүмкүн да. Ата эне төлөп атат депчи. Эртең көзөмөл кимде жооп? Ата эне акчалай бериш керекпи же продукт менен бериш керек? Ал жагын билбейт экенмин. Ал жагына мен келишкен эмесмин такыр. Түшүндүм. Бул мыйзамсыз экен да ошондо могу талап кылса керек. Талап кыла албайт. Түшүндүм. Сиз ата энелер айына канча сом акча чогулткандыгынан кабарыңыз барбы? Маалыматым жок. Маалыматыңыз жокпу? Негизи маалымат алуу сизге кызыктуубу мындай? Мен бул боюнча кызыктуу эмес, себеби дегенде бул мыйзамсыз да. Биз айтканбыз чогултпагыла. Жок, биз тамак аш боюнча. Тамак аш боюнча биз бир сире карап чыкканбыз. Канча сом түшөт? Биз текшере турганыбыз бул коржук менен эле чай. Бул мамлекет берип аткан нерсе. Калганын менин укугум жок. Сиздин укугуңузга кирбейт, Бирок шаардыктар сиздин шаардыктардын укугун коргош сиздин укугуңузга кирет да? Конечно. Ошол ата энелер шаардыктар сизге карайт да? Алар мага кайрылып келишти да, ошон үчүн биз тактап келдик анда. Сизге кызыктуу боло турган болсо да бир маалымат берип коелу. Бир айда 477 000 сом чогулуп атат. Ата энелер менен мамлекеттин акчасы. Мамлекет могу жерде март айында мына Ермат байке. Могу жерде 17 күн иштептир мектеп. 17 күндө 110 000 сом берип атат. 7 сомдон. Мамлекет 110 000 сом берип атат. Бул жакта март айында ата энелерден 234 000 чогулуп атат. Жалпы акча бир айда 17 бир ай эмес, 17 күндө эле 344 326 сом чогулуп атат. Айта бериңиз ана. 350 000 сом чогулуп атат. Бир ай, 17 күндө. 326 сом, Бир ай эмес, 17 күндө. Эми сиздер муну бүгүн бекитип ата энелерге милдеттүү кылып талап кылып аткандыгына жөнүндө прокуратурага сиз билдирүү берип укуктук чара көрөсүздөрбү? Бул мындай. Эми бекитип жана башка талап кылып атканы боюнча биз чара көрөбүз. Талап кылганга укугу жок эч кимдин. Бул жерде мамлекеттин кана жанагы 7 сом. Сиз жана жакшы айтып кеттиңиз, мына 7 сомдон 22 күнгө муну көбөйтөбүз 987 эгер бир мектепте ала турган болсок 151 000 сом мамлекет айына төлөш керек. Но бул жерде сиз азыр айтып кеткенде кээде мектеп 17 күн, 20 күн иштейт, ар кандай немеси болот. Ошого жараша. Буну бекитип, менюну мына могу меню менен бересиңер дегенге биз сөзсүз түрдө чара көрөбүз. Кандай чара көрөсүздөр? Эми ар кандай чарасы бар да. Азыр деген биз биринчи комиссия түзөбүз. Гарономустар бардык мектептерде ушундай деп бекитип берип атат. Берсеңиз. Ушул акыбал бардык мектептерде бар экен бүгүн. Эмнеге шуну сиздер өзүңүздөр караган жоксуздар? Жок, мындай акыбал болбош керек болчу. Бул деген ата энелердин да бир жолу айтып кетейин, жана айтпадымбы? Ата энелердин талабы менен болуп калган да. Ата энелердин талабы менен? Ата энелер бүгүнкү күндө бул талапка макул эмеспиз деп арыз жазып, ар бирден мен балам тамак ичпейт деп баш тартып атыптыр. Жок, ата энелер сиздер ошол баш тартууга аргасыз кылып аны заар кантип коюпсуздар. Же жарытарлык тамак бербейт экен ал жерде. Ошончо чогултканга жараша балдары жесе эч ким наразы болбойт эле. Жок, бул жерде мындай экен, Улукбек мырза, андай эмес. Менин дагы балам мектепте окуйт. Менин балам өзү ушул номер 2 мектепте 3 класста окуйт. Ал жерден дагы биз мисалы үчүн менин балам өзү картошкадан башка эчтеке жебейт да. Эми ушундай кенеде чагынан баштап өзү мындай картошка, кесме жейт да, каша, маша вообще жей албайт, жебейт бала. Кээ бирлердин баласы жакшы тамак жегиси келет экен да. Анан мисалы үчүн мектепте каша берет экен, борщ берет экен, менин балам жей албайт, аны жебейт. Только картошка жегиси келет. Ал мисалы үчүн суга бышкан картошка, курулган түрүн картошка эле жейт. Анан айтып бүтөйүн до конца. Бирок бул жерде деген родительский комитет чогулуп бардыгы тең ата энелердин баары тең ушундай балдарыбызга ысык тамак беребиз, монча сомдон биз доплата кылабыз деп чечим чыгаргандай мен деле өзүм макул болуп ошонусун берип атам. Хотя менин балам жебейт. Ал жерде менин балам мисалы үчүн мектептин тамагын жебейт. Ал айтат, наоборот, мамлекет берип аткан нерсени балам жейт, мен коржугун жейм дейт, чайын ичем кетем дейт. Мен всегда сурайм, жедиңби тамак? Жок, жебейм. Нанын жейт, нанын жейм дейт. Горячий питанияга нааразымын, бербейбиз деп бизге кайрылып келе элек.
кайрылып келе турган болсо биз реакция жүргүзмөкпүз. Мына урматтуу Каракол шаарынын тургундары келсеңиздер, мэр чечип берет экен. Чечип беребиз. Чечпеген маселе жок. Биз эми Каракол кичинекей да, биз баарын кеңеш. Сизге келсе сиз канааттандырып коебуз. Канааттандырып чечип беребиз маселесин. Көрдүңүздөрбү, эгер чогултуңуздар келбесе, түз эле келсеңиздер чечилет экен маселе. Чечебиз. Бизге чалып, кайрылып, мындай айтпасаңыздар деле мэр чечип берем деп атат. Түшүнүктүү. Экинчи жагдай, мектептеги буфет сиздерге карайбы? Ооба. Мектеп имаратынын ичиндеги бөлмөлөрүндө баарысына сиздер жооп бересиздерби? Жооп беребиз. Ошол жерге бирөө легкий конструкция менен буфет ачып алса, сиздер кандай чара көрөсүздөр? Чара көрөбүз. Буфет ачканга болбойт. Бардык мектептердин баарында тең, 10 мектепте тең. Биз уруксат бергенбиз эмнесине? Жанакы мектептин ичиндеги жана тендер уткан немелер, подрядчиктер ашканасын иштеткенге болду. Башка эч кандай. Биз азыр Ленин мектебине бардык, ал жерге барсак, сизди айтты. Мэр уруксат берген бизге. Буфет боюнча уруксат жок, уруксат бербейбиз да. Эми ал жерде ар кандай неме сатылып кетиши мүмкүн да. Мисалы үчүн баланын ден соолугуна зыян алып келип коюшу мүмкүн, кандай болот. Биз только ашкананы иштеткенге эле уруксат берип атабыз, болду. Сиз акыркы жолу качан бардыңыз ал мектепке? Тендерден эми мектептерди мен байма-бай эле кыдырып турам. Негизи Ленин мектебине акыркы жолу ушул где-то январдын бир ортолорунда ушул ашканасына кирдиңиз беле? Ашканасына кирген жокпуз. Сизге сунуштайбыз. Ооба. Ушул мектептин ашканасын барып бир өзүңүз көрүп койсоңуз, анткени мэр уруксат берди деп ошол жерде мэриядан уруксат кагазы бар деди. Анан көрсөтүп десек таап бере албай койду да. Биз эле карап келебиз. Урматтуу көрөрмандар, өзүңүздөр күбө болдуңуздар. Азыр биз мэрге кирдик. Суроолорубузду бердик, тийиштүү жоопторду алдык. Ошол акча чогултуулар боюнча, Каракол шаарындагы жагдайлар боюнча бүт маселелерди чечебиз. Мага эле келсеңер, мен силердин ишиңерди бүтүрүп берем деп мэр шумаланып турат экен. Маселеңиздерди мэрге келиңиздер, айтыңыздар. Урматтуу Каракол шаары жагдайды жөнгө салып түзөп берчү киши ушул жакта шаарда ушул мэр болот. Анан кандай чечип атат, анын жыйынтыктарын дагы бизге кабарлап турсаңыздар, биз мындан аркы жагдайларын дагы сиздерге чагылдырып турабыз. Урматтуу мекендешим, өз үйүң, өлөң төшөгүң демекчи, бул заманда жеке турак жайлуу болууга эмне жетсин. Бул муктаждык боюнча ойлонуп жүргөн болсоңуз, биз сизге жакшы тандоо сунуштайбыз. Азыр мен турган жер Ылдыйкы Жал кичи районундагы Үмүт строй компаниясы куруп жаткан Мурас көп кабаттуу объектиси. Эмне себептен Үмүт строй компаниясын сиздерге сунуштап жатам? Бул биринчи кезекте документациясындагы тактык жана тазалыгында. Келечекте үйүңүздүн документине байланыштуу эч кандай кыйынчылыкка дуушар болбойсуз. Бул критерий учурдун эң негизги көңүл бурчу маселеси болушу шарт. Экинчи жагдай, курулуп жаткан үйдүн сапаттуулугунда Үмүт строй курулуш компаниясы сейсмологиялык коопсуздукка жана курулуш норма эрежелерин толук сактоого кепилдик берет. Аталган турак жай 10 кабаттуу комфорт класстагы Ылдыйкы Жал кичи районундагы Курчатова 23 дарегинде жайгашкан. Ошондой эле бала бакча, мектеп, жогорку окуу жайлары, поликлиника жана ири соода борборлору кадам сайын кезигет. Эң башкысы, узак мөөнөткө 33 айга бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгүнө ээ болосуз. Мурас көп кабаттуу объектисин 2025 жылдын 2-кварталында өз ээлерине тапшырууну пландашууда. Толук маалымат алуу үчүн дарегибиз Жаманбаева 36/1, байланыш телефондор 0501 44 22 22, 0221 44 22 22. Баса, бул курулуп жаткан көп кабаттуу үйдүн курулуш норма эрежелерин сактап куруусуна биз өз көзөмөлүбүздү жүргүзүп турабыз. Андыктан кабатырланууга негиз жок.